Президент Садыр Жапаров Баткен облусунун Кадамжай районунда окуучу кыздын зордукталып өлтүрүлүшү боюнча кайрылуу жасады. Ал Фейсбуктагы баракчасына жаш кыздын мыкаачылык менен өмүрүн кыйылышы зээн кейиткен окуя экенин айтып, муну жектөөгө чакырды. Ошондой эле Ички иштер министрлигине баштаган күч органдарына жана башка тиешелүү мекемелерге зордук-зомбулуктарды алдын алуу иштерин күчөтүү тапшырмаларын берди. Баткен облусунун Кадамжай районундагы жаш кыздын мыкаачы зөөкүрлөр тарабынан өмүрүнүн кыйылышы менин да зээнимди кейитти. Кыргыз эли байыртадан кыз балага өзгөчө мамиле жасаган. Мындай мыкаачылыкка бармак түгүл, кыз балдардын бир тал чачына залал келтирбеген нарктуу эл. Биздин элдин аял затына, кыз балага жасаган өзгөчө мамилесинен улам. Кыз Сайкал, Жаңыл Мырзадай баатыр кыздарыбыз, Курманжандаткадай акылман энелерибиз чыккан. Жакында эле нарктуулукту сактоо жана жайылтуу тууралуу жарлыкта кабыл алганыбыз бекеринен эмес. Бул коомубузду сырттан кирген жаман адаттардан сактоо үчүн, улуттук иденттүүлүгүбүздү калыбына келтирүү максатында алдын ала көрүлгөн аракет болууда. Жаш муундарга болгон тарбия насаатыбызды күчөтөлү. Ар бирибиз коом алдында жоопкерчилигибиз бар экенин эстен чыгарбайлы. Мен Ички иштер министрлиги баштаган күч органдарына жана башка тиешелүү мекемелерге уул кыздарыбызга карата зордук-зомбулуктарды алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырам. Кадамжайда жасалган мыкаачылык бул кечиримсиз иш. Кылмышкерлер өтө катуу жаза алууга тийиш. Бул иш менин жеке көзөмөлүмдө болот. Эскерте кетсек, 4-сентябрда Кадамжайда киши колду болуп каза болгон секилик кыздын сөөгү табылган. Ал Кадамжай районунун Халмион айыл аймагынын 2008-жылы туулган мектеп окуучусу экендиги аныкталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, иликтөө иштеринин жүрүшүнө кылмышка шектүү катары Халмион айыл аймагынын тургундарынын 3 адам кармалган. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилип, учурда тергөө иштери жүрүп жатат.